Bismillahirrahmanirrahim. Men Jamankul kızı Ağjoltay Bişkek şahrında turgunu bolam. Men köp yıl boyu başımdan oğurup больницага jattım. 40 günde больницага jatıp attım. 3-4 yıl jattım. Digil jakşı kılat, bul tavuk jakşı kılat, bol da jakşı kılat dese oşol jaka köp жерге bardым. Hiç şifa bolbay koydu. Meni tigi başım oğrağına nevroz degen tigi diagnoz koyuştu. Vraçtarçı. Anan bayağı başım küçögöndөн küçödü. Больницага жатсам деле küçödü. Больницадан жакшы болбогондон кийин может тавуктан жакшы болбосом боломбу деп баягы ниет кылып молдолорго ким жакшы кылам десе ошолорго барып этим көп жерге бардым. Анан эч жерде шипа болбой койду мага. Bir balага barıp даже айлап жатып тиги көрүнгөн күндөрүм болду. Анан эң аягында ушул катуу ооруп, кубандын тиги дарегин билип калдым кубан табыктын. 1999-жылы кубан табыкка бардым. Өзүмдүн балдарым менен тең жаш бала экен. Анан ушундай апасын да кабыл алып, ыраазымын ошо кубан табыкка. Анан ошондон баштап көрүнө баштадым. Анан ошол жылы дагы бутум bir yıldan köp bolgon yiğidimde öyle jara çıgıp 2 butun dep tizemen ıldy. Takır ayakpay koygon. Gözüne barsam darı beret, al darıdan деле жакшы болбойт. Ошентип жүрүп ошол Кубанга барган убакта да ошол жарам такыр кеткен эмес. Анан ошол Кубанга барып көрүнүп суу окуп берди. Ошондо ошол суудан 2 жол окуп бергенден bir 15 күндүн ичинде ошол жарыларым айыгып кетти. Анан ошол жылдан бери Кубанга көрүнүп жүрөм. Башым жакшы, ден соолугум жакшы. Анан ошол маалда да зоб пайда болуп, зобтан да дем ала албай кыйнап жүргөм аябай. Эми баягы аялдыкы женский жагынан буту колум ооруп, анан Кубан табыкка барып Кудайга тобо жакшымын. Бронхитим да бар болчу, астмам да бар болчу. Кудайга тобо ошолордун баары шифа болду. Көп кишилерди көрдүм. Ошо 25-ин ичинде миңдеген ооруларды күбө болдум. Баардыгы жакшы болуп кетти. Рак менен келип атышты. Буту баспай келип атышты. Коляска менен келип атышты. Буту авариядан кийин баш оорулар келип атышты. Көздөрү көрбөй калгандар келип атышты. Анан кийин төрөбөгөн келиндер, ошол кээ бир келиндер 9 жыл, 8 жыл төрөбөгөн келиндерди дарылап келинде 3-4 балалуу болушту. Анан жана рак менен ооруп келгендерге аябай эле күбө болдум. Кээ бирөөнү көтөрүп келишчи. Даже күбө менин кошуна келиним эмчегине рак болуп келген. Анан ошол 2 жолу сеансқа отурду. 4 чай ичти, эмчегинде рак экен, айыгып кетти. Мен кошо келип жүрдүк. 25 жылдан бери Кубанычбекке барып жүргөндөн бери дары ичпейм. Кудайга шүгүр. Баягы невроз дегендердин баары кетти, зоб кетти, бронхит кетти, буту ооругандарым кетти. Кудайга шүгүр. Кудайга тоба. Кубанычбекке жолугуп калганыма Кудайга шүгүр деп Кудайга ыраазымын. Мен биринчи Кудайга тооба дейм, Кудайга шүгүр дейм. Бул менден эмес, Алладан. Мен болгону себепкермин. Бул апа ошо 99-жылы невроз деген оору менен келген. Башы ооруп, көп кыйынчылыктарды көргөн экен. Элдик медицинага кайрылыптыр, официальный медицинада кайрылып, дарыланып, бир оорусуна шифа болбой, анан оор акыбалда келип мага көрүнгөн. Мен ошо кезде тамырын кармап көрүп, биринчиден апа ойлонбоңуз, переживать этпеңиз, сиздин ооруңуздун дарысы бар, айыктырса болот. Бул жерде мисалы медицинадан айыга турган, укол дарылар менен айыга турган оорулар болот. Курам менен, дуа менен айыга турган оорулар болот. Элдик медицинадан айыга турган оорулар болот. Ошол себептен ушул күнгө чейин сиздин ден соолугуңуздар оорула шифа болбогону, сиздин ооруңуз элдик медицинадан айыкмак. Анан ошол адресиңиз боюнча келдиңиз. Буюрса, колуман келген жардамды берем деп кабыл алып дарылагамын. Уйку көрчөмөс экен, ушундай невроз дегенде адамдар түшүнөт, эмне деген оору экен.
Ошондон кийин бир 2 жумадан кийин эле уктап калдым, жакшы болуп калдым деп келди. Анан ошо тамагында зоб бар экен. Абдан чоң размерде чоңойгон зоб. Зобунан айыкты. Буту калдары, дирилери жара болуп кеткен экен. Жана башка денесинде ооргандар айыгып кетти. Кудайга шүгүр. Эми ошондон бери 25 жыл аралык өтүптүр. Мен ошо өткөн берибизде айтканбыз, дарыладым деп кайсы мезгилде айтышыбыз керек. Анан дарыландым деп кайсы мезгилде. Эгерде сенден кандай айырмасы, кандай оору менен дарыланбасын, ошо дарылангандан кийин көп жылга чейин ошол оору кайталап козгобосо, жаңылабаса, биз ошондо биз дарыладык деп айтабыз. Ошого далил катары бул апа 25 жылдан бери ошол оорусу кайталап ооруптыр. Ошолчо жылдан бери укол албаптыр, дары ичпептир, больницага барбаптыр. 6 айда 1 жылда бир бизге келип көрүнүп турат экен. Ошо 25 жыл Кудайга шүгүр ушул адамдын оорусун айыктырганга себепкер боло алыппыз. Бул апанын ошо бизге келгенге чейин шифа таппаганы, бул баягы толук диагноз коюлган эмес. Мисалы, адамдардын ден соолугунда оорулар укол, дары-дармек, медикаменттин күчү менен айыгат, дары чөптөр менен айыгат, курам менен айыгат. Ошол сыяктуу апа молдокелерге барган, аларга окутуп дем салдырган, шифа болгон эмес. Бул шифа болгон деген ал молдокелер билбей калды деген жерим жок. Ал оору башка жактан айыга турган оору. Андан кийин укол, жана невропатология башка жерлерде да дарыланыптыр. Ал жерден да шифа болбойт. Ал жерден да врачтар билбей, дарынын күчү жетпей койду деген жокмун. Ал апанын организми кабыл албай атат ошону. Бизге келгенде бул табыптардан айыга турган экен. Ошо Куран окуп дем салдым дегенде, ошо дем салгандын дагы айырмачылык болот да. Сыртынан окуй турган дубалар болот, анан ичинен дары катары, органический ичинен дары катары окуп бере турган болот да. Ошол айырмачылык, алар сыртынан окуган, мен ичинен дары катары окуп бердим. Ошондон шифа таап айырып кетти. Бул жерде эң негизгиси диагноз коюш. Кыйын да, диагноз туура болсо шифа болот. Бул жерде мисалы мен тауып деген сөз, бул эмне деген сөз десе, бирөөлөр дарыгер дейт. Тауып деген сөз ошол оорунун себебин тап, анан дарыла деген сөз да. Менин түшүнүгүмдө табыш керек. Бир адам тромбалы оорушу мүмкүн, бир адамга суук тийиши мүмкүн, бирөөнүкү генетика болуп калышы мүмкүн, эми түрдүү. Ошону мүмкүн болушунча оорунун себебин тапканга аракет кылыш керек. Ошондо шифасы болот да.